Эми ломбардтар негизинен бардыгы эле жеке жактарга таандык. Мамлекеттик ломбард деген бизде андай түшүнүк дагы жок, болгон да эмес. Ошондуктан бул маселе туура коюлган, мурунтан коюлуп жаткан маселе. Жылдык пайызы 300% деген бул акылга сыйбаган нерсе. Бирок ушундай учурлар болот экен, кээде адамдар муктаж болгондо ушул кыска мөөнөткө ошондой акчага аябай керек болгон маалда ушул ломбардтарга кайрылган учурлар бар. Ошондуктан бул мыйзам менен муну бир тартипке салып, убагында бир банктар боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Жалпы ушул жанагы пайызы, штрафтары биригип 40%-дан ашпаш керек деген. Мен ойлойм, бул жерде дагы биз ушундай бир жанагы ишкерлер дагы такыр жаап кетип калбаш үчүн бир элдерди дагы мындай жабыркатпай турган, ишкерлерге дагы ылайык боло турган бир ортомкул мыйзам кабыл бериши керек. Азыр министр кабинетинин алдында алар өзү сунуштаган 30%дан ашпасын депти. Анан 17% дагы Назбан коюп аткан, толугу 47%. Бирок кечээ комитетте биз толук менен 42%га түшүп келдик. 25%дан ашпасын жылдык майынан. Анан бир күнгө 0,11 бирке ошондой да, ошондо ашпасын да. Ошого чейин жетип калганбыз да. Алардын максаты ушул сүрткөлдүрүк, анан элди кыйнабай эле 300%дан чыгып атат деп болбосун да. Ломбард системасы бул мындай да, жалпы мисалы банк системасы жетпеген секторларды жаба турган мындай финансылык компания да, булар финансылык организация. Ошондуктан бул контролдон чыгып калган. Анан өтө эле аша чаап кеткендер да булар. Мисалы bir күндө 6-10%га чейин, пайызга чейин ошондой койгондор. Азыр эми муну иретке салыш керек. Бул ломбардтар безусловно бизге керек. Себеби деген аябай акча керек болуп калганда биз саких мындай ломбардка күрөөгө коюп туруп эле тез акча алсаң болот. Көп жерлерди куткарып коет да. Но муну дагы мындай кандай десем, мындай инсап менен болуш керек да мындай нерсе. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына 42%да токтоп турлар годовой болсо. Эгер ломбардка в принципе 42% жакшы эле. Банктар 36 менен берип атпайбы? Почти 36% мененчи. 28-30. Ошого караганда мисалы 42-45% боло турган болсо жакшы эле да. Анан жанагы муну мен майда чүйдө баягы 2 миллион сом менен иштеген ломбардтар барды жабылып калат дейт, ал нерентабельный. Анда значит рынокто значит конкуренцияга чыдабаса жабылат да. Но бирок жанагы элдин эмесин аткара турган ошондой 42 40-30 ошондой мындай инсабы менен процент менен бериле тургандар иштей бериш керек да. Эми Кыргызстанда ломбардтар болуш керек. Менимче бул болгон, тарыхта болгон, келечекте дагы болот. Себеби эми ар кандай учур болушу мүмкүн. Кээ бир учурда каражат керек, өтө мындай срочный учурда. Пайыздары кандай болуш керек? Бирок пайыздар боюнча эми аз эле болуш керек. Бирок мына карабайсыңарбы, биз ломбард деп атабыз да. Мына мобилдик телефон менен мен азыр кээ бир банктар рекламаны кылып атышат. Алар эле керек болсо өтө чоң пайыз менен берип атышат. Вроде бы оңой, жөнүнө киресиң, каттоодон өтөсүң, 5000 сом ала аласың да. Бирок пайыздарды карасаң, даже ломбардтан жогору болот да пайыздар. Биз только ломбардтарды айтып атабыз. Мына мен кече коллегаларга дагы айттым, мына биз банктык системаны таптакыр унуттук. Ошолорду дагы пайыздарды түшүрөлү деп ушундай сунушту буюрса карайбыз.